Саламатсыздар достор. Сиздер менен мен кайрадан эле Бекболот Тажибаев. Бул видео сабагыбызда биз сиздер менен моундай эле 3 жактуу кубик Рубикти толугу менен чогултканды үйрөнөбүз. Видео сабагыбыз биринчи бөлүктөрдөн турат. Бул биринчи бөлүгүндө теория боюнча бир аз сөз кылабыз. Андан кийинки видео сабактар эмнелердин турушун, кандай этаптар боюнча кетишибизди көрсөтөм жана мисал катары чогултуруп көрсөтөмүн. Анда эмесе баштадык. Барыбыз билгендей эле кубикте 6 түс болот: сарык, оранжевый, ак, кызыл, жашыл, көк. Бир жакта угол жана 4 ребра, центрлер болот. Эгерде биз көңүл бурсак, центрлер эч качан алмашпайт. Башкача айтканда, биз кубикти кантип чачпайлык, ал центрлер өзгөрбөй калат. Актын артында сары, оранжевыйдын артында кызыл, жашылдын артында көк. Биз муну кубикти кантип бузбайлык, бул түстөр өзгөрбөйт. Ак, сарык, кызыл, оранжевый, көк, жашыл. Биз муну кубикти батыраак чогулта алыш үчүн биз бул түстөрдү эстеп калганыбыз пайдалуу болот. Биз этап боюнча чогултуруп кетебиз. Ар бир видеонун бөлүгүндө алгач крейсик жасайбыз. Калган бир түстү тандайт. Мисалга мен дайыма ак түстү тандайм. Крейсик жасайбыз. Крейсик бул жакта окшош болушу керек. Андан кийин биринчи этаж түзүлөт, андан кийин экинчи, анан үчүнчү, анан акыркы полный слой. Ошентип кубигибиз бүтөт. Мен мисал катары азыр түзүп чогултуруп көрсөтөйүн. Биз кандай этаптар боюнча кетебиз, кайсыл кадамдар боюнча кетебиз. Биринчи крейсик жасайбыз. Түстү тандадык, ак түс. Крейсик чогултуруш үчүн бизге эч кандай формула же алгоритмдин кереги жок. Өзүбүздүн логикабыз менен гана чогултурабыз. Бул үчүн крейсик үчүн бизге ак түскө 4 ребра керек. Көңүл бурсак, биз уголда 3 түс болот. Ал эми ребрада 2 гана түс болот. Ал ортодо жайгашат сөзсүз. Табабыз. Биринчи агыбыз бул жерге келиш керек, а көк бул жерге келиш керек, чтобы могулар окшош болсун үчүн. Ал үчүн келди. Бирөөсү ордуна түштү. Кызыл келиши керек. Экөөсү келди бизге. Даяр. Жашыл калды. Оранжевый калды. Алып келиш үчүн оранжевый. Бирөө жашыл калды. Даяр. Крейсик жасадык. Биринчи этабыбыз ушундай крейсик жасоо боюнча болот. Кийинки видеодо кеңири айтып өтөмүн. Азыр болсо ар бир этап боюнча айтып, кандай этап боюнча кетебиз чогултурууну. Жана ошону менен бирге мисал катары кубикти чогултуруп көрсөтөйүн. Крейсик жасап алдык. Эми бул крейсикти тандаган түсүбүз сөзсүз ылдый кылып кармап алышыбыз керек. Бул дегени актын артында сарык турат болчу. Сары дайыма жогоруда туруш керек. Эгер мен кандайдыр кайрыш керек болсо, кайсылыр бир жака буруш керек болсо, мен өзүм айтамын. Ага чейин только кубик бул формада кармалышы керек. Мүмкүн мондай, бирок дайыма сарык үстүндө. Эмне үчүн сарык? Себеби биз ак түстү тандадык. Ак түстүн артында сарык түс болот. Ошол үчүн сарык. Эми бизге керек бул жерлерди чогултуруш. Уголдарды карасак, угол турат, ак, ал менен бирге жашыл жана оранжевый түс турат. Бизге керек центрлер жашыл менен оранжевый. Оранжевый турат, бирок көк турат. Демек, бул жерге туура келбейт. Если биз мону койсок, туура эмес түшүп калат. Бизге керек могул центр керек. Жашыл бар, оранжевый бар. Ошол жерге койсок туура түшөт.
Андан кийин муну бул жерге коебуз. Түштү. Муну бул жерге коебуз. Жашыл, кызыл. Жашыл центр, кызыл центр. Бул жак түзүлдү. Андан кийин бизде мындай пистолеттер пайда болуп калыш керек. Биринчи слой, биринчи этаж түзүлдү. Андан экинчи этаж түзөбүз эми. Бул үчүн ребралар керек болот. Мисалга могул түзүлдү. Бул түзүлдү. Бул түзүлдү. Бизде бирөө гана калды. Муну алып келсек, бул деле түзүлөт. Бизде ушуну менен экинчи этаж түзүлдү. Эми бул жакты крестик кылып алышыбыз керек болот. Мен ар бир этап тууралуу кийинки бөлүктөрдө кеңири айтып баарын түшүндүрөмүн. Азыр бул жөн гана мисал жана этаптарды көрсөтүү боюнча видео болуп жатат. Крестик пайда болду. Эми бизге могул центрлерди окшош кылып алышыбыз керек болот. Центрлер окшош болду. Эми бизде углдар калды. Бул эки гана угул калды эми. Ушуну менен акыркы этап биздин кубигибиз тизилди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабактарда биз ар бир этап боюнча кеңири сүйлөшүп, кантип тизет, кандай алгоритмдерди колдонот, баарын кенен түшүндүрүп үйрөнөбүз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, суроолоруңузду комментарийге жазыңыз. Кийинки видеонун бөлүктөрүнөн калып кетпеш үчүн подписка болуңуз. Сиздер менен кийинки видео сабактарда көрүшкөнчө саламатта калыңыз.